Саламатсыздарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге билинчикти кантип даярдалышын көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар 3 жумуртка, жарым литр сүт, 250 грамм un, 2 чоң кашык шекер, растительный масло 3 чоң кашык, туз, сода салабыз. Соданын кичине кашыкта жарым. 3 жумурткабызды ушундай кылып аралаштырып даярдап алабыз. Tuzumuzu salып алабыз. 2 чоң кашык сахар салып алабыз. Сахар сынып калганча салып, буларды жакшылап аралаштырып алабыз. Жарым литр сүтүбүздү кошуп алабыз. Кошуп жакшылап аралаштырабыз. Аз-аздан унду кошуп аралаштыра беребиз. Сода кошуп алабыз. 3 кашык растительный масло кошобуз. Ушундай сұйыктыкта болуш керек. Ушулардан алым. Кызыган сковородкага билинчигибизди куюп алабыз. Биринчиси анча болбойт, кийинкилери жакшы болуп пишат. Билинчигибиз бышып жатат. Азыр аркы бетин оодарабыз. Биринчиси ушундай болот. Экинчи билинчигибизди куюп жатабыз. Ушинтип бышырып алабыз. Билинчигибиз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар. Каналыңыздар даамдуу болсун.